Нарын облусуна гуманитардык жардам келди. Кытай Республикасынын Кызыл Суу, Кыргыз автономдук облусунан жана Агахан өнүктүрүү фондунан Нарын облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери үчүн өтө маанилүү болгон атайын формалар тапшырылды. Агахан өнүктүрүү фондунан 8.000 сомдук 300 даана бир жолку колдонуучу комбинезон, 100 даана көп жолку колдонуучу комбинезон, 600 респиратор жана маскалар тапшырылды. Ал эми Кытай Республикасынын Кызыл Суу, Кыргыз автономдук облусунан бир жолку колдонуучу костюмдан 800, бет каптан 30 миңи тапшырылды. Гуманитардык жардамды Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов кабыл алып, тиешелүү кызматкерлерге бөлүштүрүү тапшырмасын берди. Бир жолку кийинчү комбинезондор бар, андан кийин көп жолку кийинчү комбинезондор, респираторлор, очкилер жана бахилалар. Башкача айтканда, баягы медицина кызматкерлер очокко киргенде же болбосо жанакындай обсервацияда иштегенде, больницалар иштегендерге ошол жанакындай пациенттер менен контакт болгондо өзүн өзүн коргонуучу эң биринчи жабдыктар. Өзүңүздөр билгендей, Агахан уюму Кыргызстанда көп жылдан бери иштеп, ушундай бир курдалдарда өзүнүн жардамын берип келе жатат. Бул биринчи регион эмес, буга чейин Ош, Жалал Абадта да жардам беришти.